ешкіне Қытай қаптап кетпейді. Мына біз тұрабыз, ешкімді қаптатпаймыз. Біз дағы сіздерге оқшаған еле патриотторбыз, мекеншілдербіз. Елімізді, жұртымызды сүйеміз, Қырғызстанымызды сүйеміз. Қырғызстанымыздың әрбір ташыны қымбат қараймыз. Ошондо эч кыжат болбоңуздар, Кудай кааласа. Кытай жарандары бизди каптабайт. Кытай ат башы менен алайда алабыз десе, эмне кыласыңар? Карыз ордуна алабыз десе, эмне кыласыңар деген суроо. Урматтуу туугандар, ушул маселе кайсы бир убакта чыгып калышы мүмкүн. Мүмкүн себеби биздин карыздарыбыз көбөйүп кетти Кытайдын алдында. Кытай мамлекетинин алдында карыздарыбыз көбөйүп кетти. Мындан ары биз карызды албастан аны кыскартканга аракет кылышыбыз керек. Убагында төлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде капыстан ушундай маселе чыгып, төлөй албай калып алабыз дей турган болсо, аны эми келишимдерди карап чыгыш керек, бирок баары бир деле булар карызын төлөтөт да. Карызын төлөткөндө булар бизден элди сатмак белек. Элди албайт, сатабыз десек дагы. Бекерге дагы албайт биздин элди. Биздин адамдарды. Неге? Себеби өздөрүнүн 1 миллиард 300 миллион калкы бар. 1 миллиард 300 миллион калкы бар. Биздин 6 миллион элдин не кереги бар аларга? Аларга биздин жер керек. Аларга биздин ошол алтын кендерибиз керек. Биздин ала тообуз керек аларга. Урматтуу туугандар, ала тообуз керек аларга. Биз ала тообузду алдырбаш үчүн азыр аракетти башташыбыз керек. Бак, жалко да жалко. Уян ооруга түшкөн. Кытайлардын дарысын жеп, чекесинен кырылып атат малдар. О жерде бир жылкы жеп атат, ада кырылат, кимики билбей. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Бул албан эли ата-бабадан калган аманатына жалдырап кире албай турат. Себеби Ысык көл кыргыз бермети. Аны көздүн карагындай сакташыбыз керек деген ыйык сезим жашаарын жакшы билем, жакшы түшүнөм. Бирок мыйзам бузулуп аткандыктан, мыйзамды тебелеп аткандыктан эл менен кеңешпей, ошол эле чет элдиктерге Мындай турак жай комплексин курууга кытайлык башка бир компания тартылган келишим түзүлгөнү жарыяланды. Келишимдин финансылык жана техникалык шарттары ачык эмес. Келишимге ылайык 4015 гектар жер инвесторго 49 жылга убактылуу колдонууга берилет. Инвесторлорго бермейлүү Кыргызстанды башкаргыла деп. Бул үчүн Чырпыкты айылынан Тоор айгырга чейинки аралыктагы көл жээги табигый токойлордон жана ондогон гектар аянтка тигилген бакшактан толугу менен тазаланмакчы. ата-бабаларыбыз кан жанын берип, төгүп келип бизге өткөрүп берген аманатты карагылачы, талкалап, быт жытын чыгарып, кайдагы бир Кытайга кытайский кылып, жасалма кылып, биздин Кудай жараткан берген сонун жаратылыштуу эмне мынчалык Садыр Жапаровдун өчү бар? Айткылачы.